Mugallimine Guldestyeni өзгөчө тапшырган баланын видеосу көпчүлүктүн көңүлүн жылытты. Тасмада кичинекей окуучу Guldestyeni көтөрүп бийлеп барып отурган мугалимди өп, артына өтүп, анан мугалимин кучактаган гүлдү берген. Видеодон мугалимге болгон сый урматты, өзгөчө жакшы көрүү сезимин, анын берген мээримине болгон ыраазычылыкты байкоого болот. Орусия Курск облусу чабуулга кабылып, 12 киши жабыркаганын билдирди. Орусиянын бийлиги Курск облусу 23 майга караган түнү чабуулга кабылганын билдирди. Облустун губернатору Александр Хинштейн Львов шаарына жасалган чабуулдан 12 киши жабыркаганын, арасында жашы жетелек балдар дагы бар экени кабарланды. Хинштейн өзүнүн телеграм-каналына жазганына караганда, шаар тургундарына дрон сыныктары тийип жаракат алган, андан сырткары 4 автоунаа, көп кабаттуу үй жана 2 турак жай жабыркаганы кабарланды. Орусиянын Белгород облустун бийлиги өткөн түнү Шебекин шаары чабуулдарга туш болгонун, 3 адам жабыркаганын билдирди. 23 майга караган түнү Орусиянын баш каласында дагы дрон чабуулу болгону кабарланды. Шаар мэри Сергей Собянинин айтымында Москвага багытталган 12 дрон жок кылынган. Росавиация Нижний Новгород жана Жуков аэропортторуна убактылуу чектөө киргизилгенин жарыялады. Внуково жана Домодедово, Жуков аба майдандары убактылуу жабылганын билдирди. Жараталгандар, жабыркагандар тууралуу маалымат берилген жок. Украина тарап Орусияга болгон чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Индонезияда катуу жер титирөө катталды. Бүгүн 23 майда Индонезиянын жээктеринде күчү 5,9 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңизи сейсмологиялык борбору билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Анда белгиленгендей, жер титирөөнүн очогу 1,4 миллион адам жашаган Суматра аралында жайгашкан Палембанг шаарынан 300 чакырым түштүк батышта болгон. Жабыркагандар, кыйроолор тууралуу маалымат айтыла элек, ал эми цунами коркунучу жарыяланган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып, 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Буттун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2,000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк Кымбатка деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Казакстан менен Орусиянын чек арасындагы кырсык. Каза болгон 6 тажик мигрантынын сөөгө мекенине жөнөтүлдү. Кече 22 майда Орусияга бара жатканда Казакстандын аймагында каза болгон 6 тажик мигрантынын сөөгү Тажикстанга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азия Плюс басылмасы жазды. Биз сөөктөрдү жууп, кепинге ороп, табыттарга салып, муздаткыч менен жабдылган унаа менен Тажикстанга жөнөттүк, деди Казакстандын тажиктеринин республикалык борборунун төрагасы Акбаржон Исмаилов. Жансыз дене 3 күнүн ичинде жетиши керек. 20 майда Алматы Екатеринбург унаа жолунда Форд Транзит менен DAF жүк ташуучу унаасынын кагылышынан Тажикстандын 6 жараны каза болгон. Каза болгондордун баары Тажикстандын Хатлон облусунун Кубодион районунун тургундары болгон. Бишкек менен Чүйдө күн күркүрөп, катуу шамал күтүлөт. Жакынкы 3 саат аралыгында күндүз Бишкек шаарында Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жеткен катуу шамал катталышы күтүлөт. Бул тууралуу КМ билдирди. Шамал учурунда коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалды күбөсү болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз деп айтылат маалыматта. Таластагы катуу шамалдын кесепетинен көптөгөн үйлөрдүн чатырлары зыянга учурады. Кече 22 май күнү Талас облусунун аймагында катуу шамал катталган.
Бул окуя тууралуу КМдин басма сөз кызматы Турмуш басылмасына төмөнкүлөрдү билдирди. Талас шаарында 3 көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кеткен. Талас облустук сотунун имаратынын чатырын 1,5 метр ордунан козгоп кеткен. Талас районунун Көк Токой айылынан терек кулап дарбазаны басып калган. Турак үй жабыркаган эмес. Талас районунун Акжар айылынан 2 турак жайдын чатырын учуруп кеткени аныкталган деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш Кежи.